достор жана мекендештерим, бүгүн биз кызым экөөбүз эс алып жүрөбүз. Кореянагы Сеул шаарындагы эң чоң имаратта анан балдардын кызыктуу оюн зоок паркына келдик, Эверленд деген. Анда эмесе биз менен чогуу болуңуздар. Мынакей мекендештерим, биз болсо Lotte World паркына ичине кирип келатабыз. Бүгүн 6-күн. Бул күндөрү аябай очередь көп болот, киши көп болот. Кореянын ар кайсы булуң бурчтарынан келет. Андан тышкары эс алып жүргөн туристтер дагы көп келишет. Мынакей бул жакты карасаңар, кадимки эле Япониянын аниме мультиктериндей адамдар жүрүшөт, окуучулар. Бул жерден билетиңди көргөзүп киресиң. Биз билетти болсо онлайн алганбыз, QR код менен киребиз. Мынакей достор, биз Lotte World'ун эң негизги чоң бөлмөсүндөбүз. Бул бөлмөдөн Кореянын драмалары көп тартылат, телевизорлордон, драмалардан көп көргөзүлүп калат. Бул бөлмөдө андан тышкары эң негизги шоу программалар өтүп турат. Ал дагы саат менен бир күндө 1-2 жолу болуп турат. Мынакей бул жакта шоу программа башталып аткан кез экен. Ал эми шоу программалардын убактысын телефондон карасак дагы болот, же болбосо кирип келатканда кагаздар таратылат. Ал жерде Lotte World'ун картасы, каякта эмне бар экен, анан программалардын убактылары бар. Эң негизги бул жерге оюн зоок аттракционуна келишет элдер. Бирок ошончо очередь көп, кээ бир жерлерде 1 саат, 1,5 сааттай күтөсүң. Мен мурда келгенде аттракционго отурбай эле шоулорду көрүп кетип калчубуз. Бүгүн байкап көрөлү очередтер кандай экенин. Мынакей өзүңөр байкагандай, элдердин күткөн адамдардын узундугу артынан карасаң аягы көрүнбөйт, бирок бул болсо дагы өтө көп эмес деп айтсак болот. Анткени бүгүн 6-күн, элдер көп келчү күн. Бардык очередти өтүп бүтүп келатабыз. Мынакей артыбыз тетенче узун. Бардык убактысы 40 минутта болду. 40 минутта 6-күнгө жана айта кеткендей өтө узун убакыт эмес. Бул болсо 3-этаждагы поезд. Эс алма көргөзмөсү. Бизге чейин адамдар бир айланып келишти. Булар чыккандан кийин булардын ордуна жаңы очередке туруп келген адамдар отурушат. Алар болсо биз азыр буга отуруп алып, биз дагы көргөзмөнү көргөнү жөнөйбүз. Ошентип очередибиз жетип, отуруп көрүп баратканыбызга аябай сүйүнүп баратабыз. Бул поезд бул парктын ичинде популярдуу оюн зоокко кирет. Азыр болсо мынакей үстүнөн астыңкы көрүнүштү көрүп бараткан кезибиз. Мен мурда бул жака келгенде эң негизги залда эле 1-этаждагы оюн зоокторду көрүп, же болбосо ошол жакта шоу программаларды көрүп эле кетип калчумун. Эмне дегенде очередь күткөндө аябай жаман көрчүмүн. Бирок бала болгондуктан бул очередти дагы күткөнгө туура келет экен. Айрыкча үй бүлө менен отурчу оюн зооктордо очередь аябай көп болот. Ал эми коркунучтуу оюн зооктордо очередь азыраак болот. Эмне дегенде эң биринчиден балдар отурганга да болбойт, экинчиден корккондор отурганга да болбойт. Ошол себептен ал жерде кичине көп оюн зоокторго отуруп ойногонго мүмкүнчүлүк көбүрөөк. Бүгүн бул жерден биз эң негизги, эң популярдуу оюн зоокторго отурганга аракет кылалы деп атабыз. Анткени популярдуулуктун себеби бар. Элдер очередке туруп күткөндүн дагы себеби бар. Мынакей өзүңүздөр көрө аласыздар. Үстүнөн караганда астыңкы этаждардын кооздугу жомоктогудай.
Бияктан чыгып эң бийиктиктеги шаарга отура алып атабыз. Азыр ал жактагы очередти байкап көрүңүздөр. Элдер мындай отургучтарды ала келип, отуруп алып күтүп аткан кези. Бул болсо мынакей биз эң аягына келип кошулдук очередке. Баш жагы алдыда. Чынында бул очередти көргөндө эле артыбызда качкын келип турат. Бирок ушул жерге отуралы деген максатты койдук. Очередти кандай болсо да күтөбүз. Негизи корейстер бир жака эс алып барганда өтө бышык болушат. Баардык ыңгайлуу шарттарын түзүп алып барышат. Мынакей өзүңөр бул жактан жакшылап байкап көрсөңөр, балдар отургучту сүйрөп алып, отуруп очередти күтүп аткан кези бул отургучтар жеңил, көтөрүп жүргөнгө ыңгайлуу, чемоданга салса да болот же сумкага салып көтөрүп алса да болот экен. Бул мындай отургуч бар экен деле мурда байкаптырмын. Эми мен да муну байкап, мындай отургучтан бирди алып коет окшоймун. Мынакей биз отурчу шаарлар бул ушул парктын эң үстүнкү бийиктиктен кооздукту көрө алабыз. Мунун ичине 4 кишиден 6 кишиге чейин отурат экен. Эгер сен 2 киши болсоң, жаныңа 4 киши кошуп берет экен, же болбосо 2 киши кошуп берет экен. Ошентип бир шаарга 4 же 6 киши отуруп жөнөйт экен. Биз очередтин баарын өтүп келдик. Ошентип баш аягы 1 саат 20 мүнөт күттүк. Эми байкап көрөлү үстүнөн астыңкы кооздукту. Мынакей бийиктиктен элдер кумурскатайлуу болуп көрүнөт экен. Элдин көптүгүн ушул жерден көрө аласыздар. Бирок 6-күнгө бул аз көрүнүш. Эң негизгиси 1,5 саат күткөн убактыбыз мен үчүн өкүнүчтүү болгон жок. Чынында кооз кандайдыр бир жакшы сезимдер менен көрүп өтүп бараткан кезибиз. Азыр болсо бул жерде биз өткөн очередти көрө аласыздар. Мынакей ушул очередти 1,5 саатта өтүп келдик. Биз азыр түшүп келатабыз. Келатканда бул кызды бизди тосуп алган би өлө кызыктуу экен. Өзүңөр карасаңар, так эле Кореянын стилинде. Шаардан чыкканда эле мындай заманбап музейи бар экен. Бул жерде бардыгы 3D көрүнүштүү, экрандарда көрүнөт, жарык, ар түркүн түстөрдө фото зоналар бар экен, видео зоналар бар экен. Видео сүрөт тартканда аябай сонун болуп көрүнөт экен. Дагы бир очеред жок жерге кирип калдык. Өзүбүз да түшүнбөй калдык кандай кирип калганыбызды. 6-базар күнгө бул биз үчүн аябай чоң белек, очеред жок кирип кеткенге. Бул үңкүрдүн ичинде суу шаарылдап агат экен. Анан ар кандай көрүнүштөрдү көрө алат экенсиң, кооздуктарды көрө алат экенсиң. Аябай кызыктуу экен. Ар кандай үндөр да чыгып турат экен, коркунучтуу. Анан суунун ылдамдыгы чынында аябай эле катуу экен. Буга дагы 4-төн 6дан киши отурат экен. Анда эмесе кеттик эле. Парктын ичинен кызыктуу көрүнүштү байкап калдым. Мынакей батарейкалар өчүп калгандарга Powerbank'ти арендага берет экен. Бул жерден QR код менен эле онлайн алып алат экенсиң.
Биз болсо короону көздөй жөнөдүк. Короодо коркунучтуу, чоңдорго ылайыктуу аттракциондор бар. Бул аттракциондорго биз отура албайбыз. Мен өзүм коркомун бийиктиктен, коркунучтуу аттракциондордон. Ал эми Эрика болсо бала болгондуктан ага отурганга болбойт. Бирок короодогу кооздукту сиздер менен бөлүшө кетейин. Биз бул жерден кызыккан отургучту таптык. Мынакей, байкасаңар, жыйнап койсоң сумка болуп калат, ачып койсоң отургуч болуп калат экен. Мындан биз бирде алдык. Эс алуучу жерде мындай дүкөн жок болбойт. Бул жерден эчтеке сатып албайм десең деле, сөзсүз кызыктырган бир нерсе чыгат, бир нерсе сатып алып чыгасың. Ал эми бул короодогу көрүнүш жомоктогудай Диснейленддин мультиктеринде жүргөндөй сезимдер ойгонот. Андан тышкары бул жерде Кореядагы эң чоң, эң бийик имараттын көрүнүшү да көрүнүп турат экен. Мынакей, бул жерде көбүнчөсүн коркунучтуу аттракциондор. Ага отура албагандыктан биз ичиндеги чоң шоу бар, ошого барабыз. Карасы да супсулуу, аппагы да супсулуу, балдары мындан өтөт, кыздары андан өтөт, бийлери эң сонун. Ошентип биз бул парктан эс алып бүттүк. Эң негизгиси өтө деле жаныбызды кейитип, отургучтарга отурабыз, оюн-зоокко отурабыз деген максатты көздөгөн жокпуз. Ортодон эс алдык, кофе ичтик, тамак ичтик. Анан эң кызыктуу отурган оюн-зоокторго гана отуруп эс алып чыгып бараткан кезибиз. Эртең мененки 11-де киргенбиз, кечки 6-да чыгып баратабыз. Чыгып баратканда экскаватордун жанында бул көрүнүштү байкап калдым. Бул суу менен агызып, анан өзүнүн бренддин логотипи жазылып турат экен. Аябай кызыктуу көрүнөт экен. Анда эмесе Кореядагы эң бийик, эң чоң имаратка жөнөдүк. Ошентип эң бийик имаратына кирип келдик. Кирип келатканда эле мындай Формула 1дин видеолору, көргөзмөлөрү көргөзүлүп турат экен. Анда эмесе чогуу баарын байкап көрөлү. Биз бул имараттан 120-этажга чейин көтөрүлөбүз. Азыр мынакей лифттин ичиндебиз. Лифт 1 минутада көтөрүлөт деди, тез ылдамдыкта. Лифттин ичинде кичинекей видео обзор болот экен. Ал видеодо Кореянын тарыхы кантип салынган, кандай салынган көргөзмө көргөзүлөт экен.
Ошентип лифттин ичиндеги 1 минутабыз да бүттү. 1 минута менен видео көргөзмөсү дагы чогуу бүттү. Анда эмесе бийиктиктеги кооз көрүнүштү чогуу байкайлы. Кирип келатканда эле кишинин көптүгү мындай сүрөт зонасын коюп коюптур. Бул сүрөт зонага түшкөндө деле тыштан күн урганга элдин бети деле жакшы көрүнбөйт экен. Негизи бийиктиктеги кооздукту дагы сүрөт жанагы зонасы жаап салыптыр. Мынакей бул жерде мынтип кенен бийиктикти көргөнгө тоскоол кылат экен. Бул жака сүрөт зонадан тышкары пианино коюп коюптур. Бул пианинасы жакшы идея экен, анткени пианино черткенди билгендер дагы бул жерде пианино чертип турушту. Жакшы атмосфераны пайда кылып, бизге окшогон билбегендер да ойноп аны баскылап көрдү Эрика. Анан эң үстүнкү этажында мындай кофекана жайгашыптыр. Кофеканада көп деле отургучтар жок экен. Отурсаң деле тыштагы бийиктиктеги кооздуктар жакшы көрүнө бербейт экен. Ошентип бүгүнкү эс алуубуздун аягына чыгып келатабыз. Биз менен чогуу көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Аман эсен эмки көрүшкөнчө жакшы калыңыздар.